мындан 17 мыйзамсыз курулуш токтоду, мындан ары мыйзамсыз курулуш болбойт, себеби бардыгы эле түшүнүп калды. Бүгүнкү Ош шаардык кеңешинин жыйынында курулуш тармагы башкы маселе катары көтөрүлдү. Шаардагы мыйзамсыз курулуштар тазаланышы керек, мындай сунуш Ош шаардык кеңешинин сессиясында айтылды. Калаада жалпы 17 көп кабаттуу үй мыйзамсыз деп табылган. Учурда алардын ичинен 4 курулуш компания архитектуралык уруксат кагаздарын алган. Ал эми 12 көп кабаттуу үй боюнча сот иштери жүрүп жатканы белгилүү болду. Көп кабаттуу үйлөр, жеке турак жай үйлөр жана коммерциялык үйлөр жанагы мыйзамсыз курулуштарга кирип кеткен фактылар катталган. Ошону биз мэриядан сурадык. Толук кандуу шаар боюнча канча ошо мыйзамсыз курулуштар бар, ошону инвентаризациялап чыгуу боюнча тапшырмаларды бердик азыр. Бүгүнкү күндө канча көп кабаттуу үй, канча жеке турак жай, канча коммерциялык объектилер ошо мындай мыйзамсыз курулуп, бүгүнкү күндө документтер бүтпөй келатат. Ошо боюнча маалымат кат жүзүндө жолдойбуз дешти. Бүгүнкү күндө бизге азыр шаардын вице-мэри жана тиешелүү мекеме жетекчилер. Сессияда жалпы 48 депутат катышып 7 маселе коюлду. Анда Ленин жана Масалиев көчөлөрүндөгү мыйзамсыз курулуштар талкууга алынды. Анда аталган көчөдөгү Жаңыдор, Исламбек, Атабек Кутурду деген кафелердин тиешелүү документтери бар болгону менен кызыл сызыкка чыгып кеткени белгиленди. Бүгүнкү күндө мен мындай айтып кетишим керек, чоң объекттерди мыйзамсыз куруу деген маселе азыркы күндө жок. Ошол мурдагы 17 объект боюнча эле маселе каралып атат. Анын көчө негизги жанагы Масалиева проспекти, Ленина, Курманжан проспекттерин биз бир сыйра кыдырып чыкканбыз. Ошол жерлердеги жанагы жеңил типтеги салынып калган, кызыл сыздан чыгып кеткендерди биз толук кандуу иштерди алып барып, УМС менен прокуратура менен биргеликте, ГАСК менен биргеликте иштерди алып барып, азыркы күндө ошол жыйынтыктар чыгып атат. Кышка жакын Мамыров, Көкүмбей, Амир Темур көчөлөрүнүн мурунку асфальт алынып, жолдор оңдолбой жатканы сессияда сынга алынды. Мындан улам жол тыгыны күч алып, шаар тургундарын түйшөлтүп жатканы белгиленди. Ремонтту кышка жакын айдоочулардын, Ош шаарынын тургундарынын эң башкы нааразычылыгы баягы кыш мезгилине жакындап калганда. Бузуп салып, мындай оңдолбой турганына нааразы болуп атат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, бүгүнкү күндө баягы мамлекеттик тараптан жолдорго жакшы көрүнүп атат, бирок эми бузуп коюп туруп, асфальтта туруп калганы көпчүлүк нааразы болууда да. Өзүңүздөр деле байкасаңыздар болот, мына Мамыров көчөсү менен жүрүш мүмкүн эмес болуп калды. Азыркы күндө аябай бир талкаланып кетти да. Ошого мен азыр мэрге да суроо бердим. Буга анда неме кылдыңыздар десем, биз баягы кышка жакын биз өтүп калды биздин балансыбызга, шаардын балансына. Эми андан кийин биз жазга чейин биз арыктарын жасайбыз. Арык жасап туруп, андан кийин жазга асфальт басабыз деди. Мен ушул баягы элдин нааразычылыгы эле ушул мейли чыдаса чыдап келе берейик, бирок баягы тегиздеп койбойбу? Себеби баягы бир 10 менен 20 менен жүрүп атат да. Өтө кыйын, мындай жаман болуп атат көчөлөр. Көрүп атасыздар, өзү ошондун айынан пробка да болуп атат шаардын ичи. Деген менен аталган жолдор Ош шаарынын карамагына жакында гана өткөрүлгөн. Ал негиздүү курулуш иштери кечеңдегендиктен 3 көчөнү бир учурда баштоого туура келгенин айтышат. Ал үчүн республикалык бюджеттен каражат ажыратылып, 3 көчөнүн жалпы тендердик баасы 500 миллион сомдон ашуун болгон. Жаз айында курулуштар толугу менен бүткөрүлөрүн Ош шаарынын мэри Бакытбек Жетигенов билдирди. Республикадан акча сураганбыз. Бул жыл белсиңер анча жылдан бери бул биздин көчө бизге өтө эле кестеле, бизди күнөөлөп жүрүшчү. Мэрия жазабайсыңар, кылбайсыңар, кийин песимин дейсиңер деп. Анан бизге өтөрү менен ыкчам жол менен барып биз айттык. Республика кабинет министрликке бизге акча бөлүп бергиле. Ушул көчө 30 жылдан бери, канча жылдан бери көйгөйлүү, эң көйгөйлүү маселе көчөлөрдүн бири болуп атат. Бизге жаңы өттү. Эгер мурун республиканын кара суу караштуу көчөлөр болчу, буга чейин биз эле токмокко биз келатабыз. Сөздүн баарын биз угуп келатабыз. Ошон үчүн ушуну тезирээк жасап бериш керек. Эгерде жазга чейин, кышка чейин, асфальтка чейинки жумуштарын бүтүрсөк, жазында асфальт төшөп коелу. Ошонун негизинде болду. Ага чейин коммуникация, суу, канализация баары алмаштырылып, азыр асфальтка чейинки жумуштар калды. Эми айрылып, эгерде ал көчөлөрдү азыр биз жазып алганда деле азыр жазга чейин биз деп келемек дагы. Качан кыласыңар, кылбайсыңар деге бул деп. Сессияда жаңыдан курулуп жаткан муниципалдык базар боюнча да маселе көтөрүлдү. Анда депутаттар базардын иштөө тартибине кызыгып, соода орундары боюнча суроо салышты. Жаңы базар 2500 соода орунуна ылайыкташып, ар бир орундук 6-7 чарчы метрден болгону айтылды. Контейнер сыяктуу тар, менин жеке оюм ошол жерде тар, кандай отургандан кийин ал
сатуучунун буюму коюлганда бирөөсүнүкү азыраак болсо жакшы. Эгер кийим болуп же болбосо бир баягы көлөмү чоң нерселер койсо, ал жерде ошол сатуучу өзүнө деле орун таба албай калатпы деген сөз ою келип кетти да. Себеби тиги эмне көрсөтүп атканда деле баары бир размерде, баары өлчөмү бир. Анан чоңурактары азыраак бар деп атат. Эми ал башкалар болуш керек. Эми көбүнчө эми сатуучулар тиги базардан барышат да, баардын эле отурган жерлери чоңураак. Анан 6-7 квадрат деген менимче аябай тарбы деп калдым да. Мында сырткары Ош шаарынын бюджетин 3 миллиард 76 миллион сомго жеткирүү пландалып жатканы айтылды. 2024 жылдын март айынын башында Ош шаарынын бюджети 2 миллиард 884 миллион 956 миң сом болуп бекитилген. Алмагүл Эрке, Байгызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Ушундай эле массалык маалымат каражаттары катышып отурат.